Салам. Бүгүн биз Даско берүүсүн бир кызыктуу берүү менен баштайлы деп чечтик. Ага чейин сиздер дал ушул видеону көрүңүздөрчү. Бул видео кайсыл жерде деп ойлойсуздар? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I... Бул жер Бишкек дагы эмес, Швейцария дагы эмес, Париж дагы эмес. Бул биздин өзүбүздүн кадимкиле ордолуу Ош чергебиздеги Метр студиясы жана ошондой эле Мэри Гарден. Дал ушул жерде бүгүн сиздерге обзор кылып көрсөтүп беребиз. Метр студиясы биз 2020 бул жерде ремонт баштадык. 2020 кышка жакын окшойт. Анан аябай көп мындай ремонт кылып убакыт кетип калды. Бизде максат, мисалы, фотостудия как аренда кетет. Любой фотограф, мындай калган фотограф өздөрү келип, саатын арендовать этип, ижарага алып, анан өзүнүн клиенттери менен келип, мындай сүрөт тартып кетсе болот, видео, интервью, калаган мындай бир тарта турган съемкалар болсо, ошолорду келип тартып кетсе болот. Анан Метр Креатив Групп, анан Метр Креатив Хаб деп көбүнчө биз мындай позиционировать этип атабыз. Анткени бул жерде мындай творческий адамдарды ушул жерде мындай топтосок, Ошто культураны өстүрсөк деген мындай максатта ачканбыз. Метр Продакшн алкагында биз мындай рекламалар тартабыз, клиптер тартабыз. Былтыр мэрия менен бирге иштешип бир мындай клипти тарттык, Кош кел деген. Ош жөнүндө. Шарма, Оз дүйнөнүн көк жайында, шилекейин куюлат коздугуна, жарымдын жашы 3020. Ачык асманда мындай жакшы бир мындай атмосферада, культурный бир мындай мероприятиялар өтсүн деп, анан мындай ушу поляны издеп баштаганбыз. Анан мен дрон менен жөн эле мындай учуп жүрүп, ушул поляны көрүп калдым. Ачык аянтты. Ал малда мындай эмес эле, конечно. Анан бул жердин жетекчилери менен сүйлөшүп, анан кийин бул жерде мындай ачтык. Ошо анан азыр бул жерде уже мааракелер өтүп баштады. Тойлор, ар кандай мындай организациялар менен сүйлөшүп атабыз. Artlist.io. Кечинде кино көрүп атабыз күндө саат 9-да. Ар кандай кинолорду да, мисалы үчүн. Аталышы боюнча Мэри Гарден аябай көп ойлондук. Метр деген мындай жарашпайт экен. Анан аябай көп ойлондук, кандай кылсак депчи. Анан мен апамдын аты Меринса. Анан аны бардык достору Мэри дешет. Анан апам аябай гүлдөрдү, бактарды жакшы көрөт да. Анан Гарден деген бул бак деген. Анан ушу Мэринин багы деген мындай. Ошондой максатта. Азыр апамдын гүлдөрүн алып келип эгип атабыз. Апам алдап эле ошентип айтам, мен мына сиздин багыңыз да ал жер. Бербейсизби деп анысын суруп келип эгебиз, анысын алып келебиз.
маарекелер, ар кандай кечилер уюштурулган болсо, ал эми кечкисин мына ушундай жагымдуу атмосферанын астында жагымдуу фильмдерди дагы көрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Караңыздарчы, кандай керемет. Шаркырап аккан суу, жашыл бакча, сонун атмосфера. Бүгүн сиздерге жазындасы кайда барып эс алууну билбей жаткан болсоңуздар, дал ошол жерди көрсөтүп берүүгө аракет жасайбыз. Андыктан эфирде күзөтүп барыңыз. Бүгүн сиздерге биз салкын төр эс алуу жайы жөнүндө айтып беребиз. Келгенде эле бизди эмне кубандырды? Анткени могул жердеги кенен парковка. Шаардын тыгын көчөлөрүндөн арылып сыртка чыккандан кийин дагы парковка маселеси көп учурларда бизде түйшөлтөт. А бул жерде болсо сиздер үчүн кенен парковка күтөт. Андан сырткары эле дароо бул жака бурсаңыз килтейген чоң бассейн. Бул жерден жуунсаңыздар болот, катамарандарга түшсөңүздөр болот, же болбосо жактан балык кармасаңыздар болот. Эс алууңуздар мыкты өтсүн кааласаңыздар, барыңыздар салкын төр эс алуу борборуна келиңиздер. Анткени бул жерде эс алууга бардык мүмкүнчүлүктөр каралган. Сиздердин сууга түшүп жууңуздардан сырткары ушундай катамарандар менен эс алсаңыздар болот. Андан сырткары сиздер үчүн даярдалган сөрүлөр, тамак аштардын түрлөрү, андан сырткары балык дагы, болгондо дагы форель балыктары сиздер үчүн даярдалган. Андыктан эс алуу күндөрдө барыңыздар ушул жерге келиңиздер. Салкын төр эс алуу борбору сиздер үчүн сонун бир отдуктарды тартуулайт. Бул жерден сиздер волейбол аянтчасында, же болбосо бийлөө зонасында, же болбосо кайрымак менен балык кармап, суда сүзүп, бассейнде эс алсаңыздар болот. Андан сырткары сиздер чакан компания болосуздарбы, же көпчүлүк адам менен келесиздерби, сиздер үчүн даярдалган тапчандарыбыз дагы бар. VIP тапчандардан баштап, жөнөкөй тапчандарга чейин. Андыктан келиңиздер, эс алууну салкын төр менен өткөзүңүз.
Ошту тамак аштарга өтө бай шаар деп айтылып коет. Бүгүн дал ушул сөздү тастыктаганы Алтын кафесине келдик. Анткени бул жерде дагы дал ушул Оштун эң мыкты делген тамактарын даярдашат экен. Биз менен бирге болуңуздар, сиздерге жагат деген үмүттөмүн. Алтын кафесинин негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири сиздерге 3 түрлүү ашкананы даамдарын сиздерге сунуштайт. Тагыраагы улуттук тамак аштар, түрк тамак аштары жана ошондой эле Европа тамак аштары. Азыр мен сиздерге дал ушул тамак аштар жөнүндө айтып берем. Жүрүңүздөр, экиге чыгабыз. Мен сиздерге жогоруда айткандай эле, бул жердеги өзгөчөлүктөрүнүн эң негизгиси бул ар этаж өзүнчө атмосфераны тартуулайт. Биз азыр экинчи этаждабыз. Экинчи этаж түрк ашканасы. Бул жерде тейлөө кызматына чейин баарысы түрк тилде дагы жүргүзүлөт. Саламатсызбы? Хош келдиңиз. Хош көрдүк. Iyi misiniz? Сонун түшүнгөн жокмун, бирок бир жака өтөт окшойм, а? Баса, дал ушул жерде сиздер үчүн 8 адамдан баштап 25 адамга чейинки дагы кабинкалар каралган. Чоң залда отургуңуз келбесе, өзүңүздөр каалаган кабинкаларда отурсаңыздар. Каш кебаплары. Түрк тамактары. Мохитанын, муздак мохитанын өзгөчө даамы менен түрк шашлыктарын даамдап көрөбүз. Так, эмнеден баштасам? Так. Түрк шашлыктарды мага эмес чыгат, анткени разнообразие өтө көп. Бул жерде салаттарды, овощилерди, момундай болгон чакан кусталардан бери кошуп берет. Çeşitlerimiz asartillerinde var. Tulumba, traliçe, kazan dibi, fıstık rüyası, her çeşit tatlılarımızdan var. Bu tatlılarımızın yeme şekline gelince şöyle güzelce bu şekilde tatlımızı açıyoruz ve şu şekilde yediriyoruz. Oh.
Ondan sonra şu şekilde bunu böyle fıstığa böyle bandırırız ve bu şekilde güzelce tatlılarımızı yediriyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim abi. Жаңы эле түрк ашканасынан түрк шашлыктарын жана ошондой түрк шириндиктерин даамдап көрдүк. Эми азыр 3-кабатка көтөрүлөбүз. Ал жакта эмне бар экенин аны көрсөтөбүз. И баса, бул жерде сиздер үчүн, сиздердин балдарыңыздар үчүн балдар аянтчасы дагы бар. Ал жер дагы көрөсүздөр. Лифт менен 3-этажга көтөрүлдүк. Азыр биз дал ушул Европа ашканасында, тагыраак Европа залында турабыз. Бул жерде башка улуттук тамак аштар жок. Улуттук тамак аштар, түрк тамак аштары. Бул жерде Европа тамак аштары бар. Дизайн дагы дал ушул Европанын дизайндагыдай жасалган. Бир эле жерден түрк ашканасын, улуттук тамак аштарды, Европа кухнясын, же болбосо бир сонун балдар аянтчасынын баарысын бир жерге камтып олтургуңуз келеби, анда Алтын кафеси сиздерди күтөт. Анткени бул жерде жогорудагы айтылган нерселердин баарысы камтылган. Балдарыңыз менен келип, сонун атмосферада, сонун тамактарды даамдарын татып, ошол эле учурда балдарыңызды сонун ойнотуп кетсеңиз да болот. Баса, биздин дарек Курманжанатка көчөсү 508. Бул жол Шейт түбү.